2 жыл болуп калды, эч кандай эмеси жок, иштеп келе жатат. Эсперсет чөп эмеси анан дан эгин. Күчү дагы жакшы экен. Соко айдады, бир башым деп айдады быйыл жазда. 2 жылдан бери айдап келет. Эч проблема жараткан жок. Кызматын кылып атат. Иштеп атат. Чаңдабай эле. Бирок өзү моторун телоп айланганда эле такыр топурак жолотпойт экен. Бүт удобный экен да, тияк бияган артын ачылат экен. Эң башкысы техникада обслуживание го, ремонту, запчасти. Мекендештер, саламатсыздар. Биз Farmlet аттуу трактор боюнча дагы кепти улантабыз. AgriLife KG YouTube каналыбызда сельхозтехника боюнча көптөгөн чыгарылыш бар. Farmlet аттуу артыбызда турган тракторду биз ушул Кыргызстанда айланып кардарларга, клиенттерге Farmlet алган механизаторлорго кайрылып, ушул бүгүнкү күнү Нарынга келип отурабыз. Кочкор району, Эпкин айылына. Азыр ушу кезектеги дагы бир каарманыбыз менен таанышалы, анан кийин сөз уланталы. Жаш коюңуз. Саламатсыздар. Мен болсо Эпкин айылынын тургуну болом. Байтаков Турусбек Жумаргеневичмин. Анан эми ошо жаңыланалы деп ушул жаңы тракторду алганбыз. 2 жыл болуп калды, эч кандай эмеси жок, иштеп келе жатат. Өзүңүз бул Эпкин айылында өзүңүз жергиликтүү тургун болуп келесиз, Ошондон бери, сайлоочудан бери. Ооба, өзүм. Ошон буга чейин механизатор болуп, дыйканчылык менен алек болуп келгенсиз. Алек болуп келгем, ошо менде деле жараң техника менен иштеп келатам ошо. Ошо элди, ушул айылды элдин тейлеп келип ошо. Керектүү жерин айдап, чөбүн чаап. Бүт айдап, сээп, чаап эме кылабыз. Негизи кандай өсүмдүктөр өстүрүлөт ушул айылда? Бул жакта бизде эсперсет чөп эмеси, анан дан эгин боюнча. Дан эгин, арпа буудай. Арпа буудай. Ошо аркыбызда көрүп атсаңыздар андай комбайндар турат, ошол зерновой деп коет кудай орусча. Арпа буудайларды өстүрөт экен. Эми сиздер ушул быйыл кандай жумуштарды аткардыңар, анан кийин ушул кандай жумуштарды аткарып келатат ушул трактор? Жалаң эле ошо пресс боюнча кызмат кылды. Атбашыга барып келди, Чүйгө барып келди. Анан ушул айылды обеспечивать кылды. Биз өзүбүздө дагы өзгөрүүчү башкача да техникалар бар. Чөп тартуу боюнча, чабуу боюнча, тартуу боюнча. Дагы техникалар бар. Бар. Ушуну 2 жыл мурун алыпсыңар. 2 жыл мурун алгам. Эч кандай эчке эме болгон жок. Бир оозунда бураган жокпуз. Биз эми AgriLife KG YouTube канал бул тракторду реклама кылганбыз да, завод дедимби, магазинденчи. Анан эми баягы жылтырап аякта туруп сонун баягы мактайбыз да. Эми биз атайын ошон үчүн чыктык да, бир кемчилигин айтып кетсеңиз, бир техника деген техника да бар бул. Андай деле кемчилигин деле билген жерим жок, анан жок, кандай кемчилик жок экен. Жок экен, ушуга чейин мынакей ушака чейин айдатып келдик, азыр дагы айдап көрсөтөбүз сиздерге, урматтуу көрүүчүлөр. Өзүнүн бул эми комплектациясы боюнча Farmlet аттуу бул немецкий завод Deutsfahr деп коет го. Ошонун негизинде жасалган трактор болот да. Немис деп айтса жарашат да. Ушул немис, германский деп канчалык жарашат ушуну айтсак? Туура эле экен аты. Туура эле экен, Жарашат жарашат экен. Немистердин техникасы жакшы экен. Күчү дагы жакшы экен. Соко айдады, бир башым деп айдады быйыл жазда. 2 жылдан бери айдап келет. Эч проблема жараткан жок. Бул мурунку тракторларды атын айтпай эле коелу. Алар деле кызмат келип келди, аларга да рахмат айтып келебиз. Анан бул эми баягы жаңы технология өнүгүп атат. Бул деле бир заманбап сельхозтехника болуп атпайбы? Канчалык ушул сиздер мурунку результаттар менен 2 эсе, 3 эсе өстүк деп айта аласыңарбы? Мисалы үчүн канча жер айдасаңар? Өстүк. Туура. Мурунку тракторлор менен бир күндө мынча гектар айдалса, бул менен бир 10 күндө мынча гектар айдалат деп кантип айта аласыңар ошону? 10 гектарга чейин айдап коет экен. Мурунку берки кичинекей колесный тракторлордун менен 5-6 гектар айдачубуз, азыр бул менен 10 гектарга чейин айдап коет экен. Ошондо мынакей 6 гектар, 10 гектар, эми 4 гектар ашыгы менен айырмасы айдап атса, бул азыркы заманда убакыт да аябай. Эконом болот экен. Убакыт деген бал нерсе болуп атпайбы? Ошону менен утат экен. Анан быйыл дагы ошо Кудай буйруса деп турам, ошо мурун 4 көрпү соко менен айдачубуз, азыр айлама соко алып берүүгө алууга туура келип калды. Айлама сокоңор
иштетип атасыңар? Жок, азыр ушу быйыл алып берем. Аласыңар буюрса, Быйыл. мейли ошол алып калсаңар негизи азыр мынтип билип отурабыз күндөн күнгө. Айланма сокконун артыкчылыгы аябай көп экен да. Артыкчылыгы көп болуп атат ошо. Ошону буюрса алыңыздар. Элдин дагы суроо талабы ошол болуп атат да. Анан быйыл күркүрөгөн күз келбедиби? Анан мал салдан сатып туруп анан алып берем. Буну эң башында 2 жыл мурун кантип алдыңар? Кандай шарттар менен алдыңар? Кайсы компаниядан алдыңар? Эми кредитке, лизингке барып биринчи жолу көрүп келгенбиз муну. Анан ушул трактор жакты деп эле анан банкка барып алганбыз. Ошо банктан 6% менен алгам, 2 жыл болуп калды. 2 жыл. Кандай 6% менен кандай бөлүп берди? 7 жылга деп айтылат го. Сиздер 7 жыл алдыңызбы? Жазында бир төгөм, анан күздө бир төгөм. 1 жылда 2 жыл төгөт. 2 жыл төгөм, 1 жылда. Сизге ошол негизи ошол шартты жеңилдетилген деп коет го. Жеңилдетилдиби же? Жеңилдетилди. Ошондой шарт. Жана 6% жеңил эле болуп атпайбы? Анан Азыр быйыл уже көтөрүлүп калыптыр. Бул трактордун баасы да көтөрүлүп калыптыр. Тик 10% кылып койду. Бар эми кымбаттап атпайбы? Кымбаттап атпайбы? Ошондо 1 жылда 2 жол төгөт атасыз. 2 жыл төгөм. Өзү эле таап төгөт экен. 2 жыл иштеттирсеңер, сиздин көз карашыңыз боюнча бир вакыт ачыдайбы өзүнүн акчасын? Актайт. Актайт, эми ушу тракторго жакындап мындай кененирээк айтып берсек жакшы болот эле. Могу мейли навескадан баштай бербейлиби? Грузиктери кичине алды жеңилирээк болчу, анан бул 2 чекесин алдыртып анан кошуп алдык. Канча килограмм бияктан астында? 25 килограмм экен го бирөө. Бул эзи трактордун маркасы Farmelet. Сериясы, модели 1204 деп айтылат. Ошондо 120 аттын күчү болот. 120 аттын күчү экен. 120 аттын күчү. Канча биякта мындай двигатель? Бияк ичи сиздики балки жаңы алгандай эле экенсиңер го. Мен эч жерин жылтырап турат. тийген да жок мында. Эч жерин эметкен да жок мында. Ушул эле аптолун эле которуп коем. Анан фильтрлерин эле которуп коет экен. Болду, башка эчтеке кылган жок. Караңыздар, көрчүлөр. Ошо жаңы боюнча эле турат да, караңыздар. Жап жаңы. Бирок кызматын кылып атат. Кызматын кылып атат. Иштеп атат. Чаңдабай эле. Бирок бул өзү моторун телоп айланганда эле так топурак жолотпойт экен. Бул жана таза алып жүрөт экен, таза алып жүрөт экен. Таза алып салат экен да. Анан эми сезон бүтүп калбады, анан жууп тазалап токтотуп койдук. Эске киргизип. Бул эми качан чыгат эми? Кайра жазда чыгат деп. Жазында чыгат. Мунун крылоосу Чүйгө барат го. Чүйгө барабы? Чүйгө барат. Сиз ошол жака да урушулга кыласызбы? Ошол жака да жиберем го, жана айланма сок алсам кетет ошол жака. Уулум айдайт муну. Мындай ары буралып эметет экен, кайра ордуна келип калат экен. Жакшы экен. Кабинаны чачыратпайт, Баткак чачырабайт. Келбейсизби? Балки бизге бир ичин кирип комфорт жагын айтып бербейсиңерби? Мурунку сиз эми Союз убагындагы тракторлорду айтып кайдап калдыңыз. Жок, бул айырмачылыгы болот атат анан. Айырмасы рулевой биринчи очередь аябай жеңил болот экен. Эмелери бүт эле скорость коробкасы мындай эч кандай эме болгон жок. Бүт удобный экен да, тияк биягын артын ачылат экен. Креслосы кандай болот сизге? Жагып атабы креслосы? Пресстке дагы аябай жакшы экен, соккого да жакшы экен. Мында бүт эле эмелерин баары ачылат. Сизде камера заднего вида бар да, бул 120ларда болуш керек да. Бул кондиционер бүт эле бар. Монитор деле бүт эле бар экен.
Жакшы экен бул. Жайкысын салкын элеби мындай? Салкын. Эшикти ачпайт экенсиң, эч кандай эме кылбайт Чаңдабайт. экенсиң. Мустак жүрөт экен. Иштетсең иштей берет экен баары дегеле. Шума изоляциясына кандай баа бересиң? Жок, жакшы баа берем. Эч кандай эме жок экен. Кызышы жок, баш оорубайт. Жок, телефонду кадимки деле сүйлөшөт экен үйдө турганда эле. Ошондой Ошо ягы жакшы экен. Ичи аябай кенен кабинанын. Ичиген эникени. Только киши түшкөндө отура албай калат экен, маяк отургузуп коюп атабыз. Ушу да бир механизатор айтканда, ушуну бир дагы сменщиктин местосы болсо жакшы болот эле деп. Эми кимге караганда кээ бирлер айтат, жаныңда бирөө отурса кандай болуп калат деп. Өзүм эле иштеп жүргөн жакшы деп. Бирөөгө жакшы экен, бирөөгө жаман экен да. Анан кенем түшпөй эми клиент келип аткан деген түшпөй койго туруп жер көрсөтөт экен. Анан ошолорго отуруш керек экен да. Мына. Аксакалдын ошо бир заявкасын бир видео катары киргизип коелу. Балким Кытайдын заводдогулар, алар да кардарларды угат да. Жана берки Кытайдын жанагы 1054 деген бар эмеспи, ютозу. Алар да кичинекей бу жерде кичине мындай отурушуп алчу. Мында коюлуп койбой коюптур да. Коет бош кийим. Кээ бир баары да болот, жогу да болот бош кийим бара-бара. Мына жерге отургузуп коюп атабыз, эмне кыласың? Кез аксакал, навескасын айтып берели. Навескада өзүнүкү эме болчу. Өзүнүкү мындай узун болчу. Анан биз 80 деген трактордун навескасын салдык. Мындай түшөт да, өйдө көтөрөт да. Ошо жерин салып преске расчеттеп алдык. Өзүнүкү көтөрүлбөйт. Бу жерге эле сайлат да, бир эле моментте сүйрөтчү да. Аны буяк жагына которуп алдык. Өзүңөр самодельный Самодельный өзүбүз эле жасадык бу. 80дикине эле салып койдук, бу эч кандай проблема эмес экен, тиягына салып эле. 80 деген трактордуки. Сергей мындай укмушунда шаймандар, мындай бир сейилкалар, высокоточный дечү эле, жанагындай точечный сейилка болот го азыр компьютер менен эме. Андайларын бияка колдонбойсуңар көп деле. Эми ошо ага алганга доход жетпей атпайбы же? Аны деле колдонбойсуңар. Жаңылансак жакшы эле болот. Эми аракет кылып көрөбүз ошо сейилкасында. Бирок эми сейилкабыз бар өзүбүздө деле. Берки сайыстыкы. Берки жана берки тракторлор сүйрөйт да аны. Бул жаңы болуп атпайбы? Бул аптолу дагы, май сайы дагы тиге туура келбей калат экен. Сейилкагачы. Анда тигиники менен айкы аралашып кетчүдөн экен. Анан муну өзүнчө эле сокого коюп атабыз, анан преске коюп атабыз бул тракторду. Сокодо мындай кандай болот? Кыйналбай элеби? Жок, башым деп да койбойт экен. Дагы мисалы үчүн сизде канча болот? Канча катарлуу болот? 4 сокко. Бизде 4 сокко, 4 корпус сүйрөйт. Өзү 5ти сүйрөйт экен. Анан биздин климатка жараша таштак жер болуп атпайбы, Кочкор району. Анан ошого 4 соккону эметип койгонбуз. Туура көргөнбүз да ошону. Бизге Турузбек аксакал дедиңиз, бизге бир тажрыйбалуу механизатор катары жаңы механизатор болуп калат, эми өнүгүп атпайсызбы? Балким ушу механизатор менен алек болом дегендерге бир кеңештериңизди бербейсизби? Трактор алып атканда эмнени караш керек, анан иштеп атканда эмнелерди билиш керек? Иштеп атканда эми ал опасный эле болот, эми бүт эле эмеси менен техника безопасности менен иштеш керек да. Техника, бүт баарын жабдуулап, эмелерин баарын тумчулап иштеш керек. Илинип калат да. Бул опасный болуп атпайбы пресстики да. Анан сокодон адала кыйын адала. Чукул бурса соко чаап кетет. Абайлап иштеш керек. Эт-эттеп иштеш керек да. Жаңы трактор алып атканда эмнесине эң биринчи эмнесине көңүл буруш керек? Эң биринчи аптолуна көңүл буруш керек. Аптол? Моторунун аптолун караш керек. Май солярканы чыпкалап коюш керек. Дагы дополнительный чыпкалап. Буга дагы өзүнчө өзгөртүү давир отстойник койгонбуз буга. Дагы запас өзүнчө экини койгонбуз да. Түшүнүктүү эми астага басалы. Жанагы ушундай тракторду сиз эми момуну койдук да биз. Момдон экини коюш керек экен. Бул өзүндө жок беле, Өзүндө бирөө эле бар болчу, анан давирди койдук. Суусу көрүнүп турсун. Көпчүлүк эл эме менен коет да. Анан мунун түбүндө суусу көрүнүп турат экен. Ошону агызып коюп атабыз. Чынында байкап турмун мен башкаларды. Силерге жакшы эле аябай жардам берип атат, ушул. Ошо. Анан көбүнчө солярканы эме менен чыпкалап коюш керек да. Жанагы өзүнчө чыпкасы болот да. Ошо менен коюп суусу калып калат. Антпесен жаңы тракторду
өзүнүн убактысына жетпей бузуп аламбы деп эле сактанасың да. Мынакей силер өзүнчө лайфхакта калган турасыңар го. Заманбап тил менен айтканда лайфхак деп коет го. Башка бирөөгө ушундай тракторду мисалы жакындарыңарга сунуштайт белеңиз эгер мындай Сунуштайбыз. Сунуштайбыз. Жакшы трактор экен. Эл мына өздөрү ушул айылдын эл деле баалайт. Мына. Бул өзү жапчаң оюнчу эле турат го силерде. Эч кандай бир карайган Жок, жок, баскан жок. же бир майчыкка жери жок. Мынакей караш. Эч кандай эмес жок экен. Жакшы трактор болот экен бул. Мынакей. Ушул Агротрек компаниясына силерге реализация кылган эң башкысы техникада обслуживание, ремонту, запчасти. Ошол жагынан мындай тоскоолдуктар болуп атабы же обслуживание жагынан жакшы эле Жок, бар? жакшы эле. Жакшы э? Анткени себеби мындан эч кандай бузук жери жок болсо эмнеге сурабайсыз? Сурабыз деле келген жок. Сол эле баары эле жүрүп турса. Жакшы иштеп атса анда жака бул кайрылыштын деле кажети жок болуп калыптыр да. Ооба. Иштеп эле атат. Бул эмне деп атат? Бул анда бул өзү трактор жакшы көрсөттү деп атат да өзүн. Мейли, аксакал, биздин көрүүчүлөргө бир бизде көбүнчө бир айыл чарба боюнча видеолор тартабыз да. Сиз бир кайрылып, анан бир коштошуп койсоңуз. Макул эми. Силерге да келип ушинтип реклама берип, элге көрсөтүп кеткениңерге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз силерге дагы. Жанагы формалет берген жерге да ыраазыбыз. Техникалык абалы жакшы, иштегени жакшы айтор. Купулубузга толуп иш алып барып атат деп айта алабыз да. Уже 10 жыл болгону алды өзүм иштегениме трактор айдап анан беркинде жаңа майын алмаштыруу, мотордун майын, мосттун майын, коробканын майын алмаштыруу боюнча эле кайрылып атабыз да. кармап береткен, тең салмакта кылып, дөңгөлөктөрү чоң, удобный, тала түскө жүргөнгө 904кө канча литр батат? Биз тарта элекпиз да 900. 100 батат экен бул. Кондиторлор бар иштейт. Майнтфон музыка бүт баары азыркы заманга эле USB флешке бүт баары кошулат экен. Трактордун бир минусу болсо бир айтып койсуңарбы? Ушу акталада негизи 2 күн болду жүргөнүбүзгө. Жумуштар бүтүп калыптыр.